Путин Крокустагы теракт кимдин колу менен жасалганын айтты. Крокус Сити холго кол салуу радикал исламчылар тарабынан жасалды. Бирок бизге теракт жасоо үчүн ким буйрук бергени кызык деп билдирди Владимир Путин кол салуудан кийин көрүлгөн чаралар боюнча жыйында. Ал кол салууну коркутуу аракети деп атады. Биздин кайгыбызга жана бул мыкаачылык кылмыштын бардык күнөөкөрлөрүн жазалоого болгон каалообузга карабастан тергөө эч кандай саясий көз карашсыз, жогорку профессионалдуу, объективдүү жүргүзүлүшү керек, дейт президент. Путиндин айтымында орус бийлиги Америка ар кандай каналдар аркылуу Москвадагы терактка Киевдин изи жок экенине жана кандуу террордук чабуулду ислам динин тутунгандар Орусияда тыюу салынган ИГИЛ уюмунун мүчөлөрү жасаганына ишендирүүгө аракет кылып жатканын көрүп жатат. Россия жана анын элине бул мыкаачылык кимдин колу менен жасалганын билебиз. Буйрук берген ким экени бизди кызыктырат, дейт орус президенти. Радикал исламчылар чындап эле Орусияга сокку урууга кызыктарбы? Мусулмандардын ыйык Рамазан айында алар кантип теракт жасашты деген сымал бир нече суроолорду атап өттү. Теракт 22 мартта кечинде пикник тобунун концерти башталарда болгон. Крокус Сити холго куралчаң адамдар кирип ок чыгарышкан. Ошондой эле өрт башталган. Аны өчүрүүгө дээрлик 1 сутка убакыт кеткен. Сот бул окуяга байланыштуу 4 айыпталуучуну Шамсидин Фирадуни, Мухаммад Сабир Файзов, Мирзоев Талержан Баротович жана Саида Крами Мурадали Рачабали Зоданы 2 айга камакка алды. Ошондой эле терактка тиешеси бар делген 3 фигурант Диловар Исламов, анын бир тууганы Аминчон жана алардын атасы Исраил Исломов дагы камакка алынды. 23 мартта бул иш боюнча жалпысынан 11 адам кармалган.